Президент Жапаров ЖКК жыйынына эмнеге катышкан жок? Эксперттердин пикири. Кыргызстандын министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров жамааттык коопсуздук келишим уюмунун кезексиз онлайн жыйынына президент Садыр Жапаровдун ордуна катышты. Буга өлкө башчынын күтүүсүз кыска мөөнөттүү эмгек өргүүсүнө чыкканы себеп болду. Ал эми президенттин басма сөз кызматы Садыр Жапаров канча күн жана кайда эс ала турганын тактаган жок. Бул жагдай коомдо бир катар кептердин козголушуна түрткү болду. Президент эмне үчүн ЖККнын жыйынына катышкан жок деген суроонун тегерегинде эксперттердин пикирин угуп көрдүк. Саясат талдоочу Айданбек Акматовдун айтымында президент Садыр Жапаровдун жамааттык коопсуздук келишим уюмунун жыйынына катышпаганынын эки себеби болушу мүмкүн. Биринчиден, мамлекет башчы Садыр Жапаровдун ЖККнын кезексиз жыйынына катышпаганы жоопкерчиликсиздик. Президент бул маселеге дыккат көңүл буруп, жыйында сөз сүйлөө менен кыргызстандык жарандардын дарегине айтылган айыптоолорго өзү жооп кайтарса болот эле. Маанилүү маселелер талкууланып жаткан учурда өлкө башчынын өзүнүн катышуусу жөндүү болмок. ЖКК жыйынынын алдында кыска мөөнөттүү эмгек өргүүсүнө чыкканы туура эмес көрүнүш болуп калды. Экинчи жагы өзүнчө протест дагы болушу мүмкүн, анткени азыркы бийлик ушундай элдик толкундоодон кийин такка келген. Казакстан менен Орусиянын жалпыга маалымдоо каражаттары Казакстанда болуп жаткан окуяларды террорлук чабуул катары көрсөтүүгө аракет жасап, башкаларга таңуулашты деген менен социалдык түйүндөрдө жарыяланган маалыматтардын негизинде элдик толкундоо болгонун көрдүк. ЖККны Лукашенко, Путин, Рахмон, Токаев өз пайдасына пайдаланып жатат. Ушул үмүттөн алганда президент жөнөкөй элди согушкерлерге теңеген көрүнүшкө каршылыгын билдирип, ЖКК жыйынына катышпай койду дегенге негиз бар, деди Акматов. Эл аралык мамилелер боюнча эксперт Чынара Эсенгул төмөндөгүлөргө токтолду. Өткөн жылы Кыргыз-Тажик чек арасындагы коогалаң учурунда Дүйшөмбү шаарында жамааттык коопсуздук келишим уюмунун жыйыны өтүп жаткан. Чырда ЖКК өз милдетин так аткарбагандыктан Кыргызстан тарап көбүрөөк жапа чеккени белгилүү. Буга байланыштуу жамааттык коопсуздук келишим уюмунун бейкуттук күчтөрүнүн миссиясына курамына кирүү керекпи же жокпу деген өңдүү маселелер айтылган. Кыргызстан балансты сактоо аракетин көрүп жатат десек болот. Мындан улам президент Садыр Жапаров Орусияга жакындап жыйындарга катышкысы келбеген өңдүү. Ошол эле учурда алыстап дагы кете албайт, анткени аталган мамлекеттерге биз коңшулаш. Казакстандагы жагдайдын өлкөгө таасири тийиши мүмкүн. ЖККга мүчө болуп келишимге кол койгондон кийин Токаевдин өтүнүчү менен өлкөнүн тынчтык орнотуу күчтөрүн жиберилди, деди эл аралык эксперт Чынара Эсенгул. Эске салсак, Казакстандагы соңку нааразычылык толкун 2 январда Маңгыстау облусунда жана Жаңы Өзөн шаарындагы суюлтулган газдын баасын арзандатууну талап кылган митингдер менен башталган. Митингдерде элдин жашоо шартын жакшыртуу сыяктуу социалдык талаптардан тышкары саясий чакырыктар да айтылган. Демонстранттар чал кет деп ураан чакырып, мурдагы президент Нурсултан Назарбаевдин бийликтен толук кетишин талап кылышкан. Бул акциялар өткөн аптада Алматыда башталган шаарларда Казакстандын тарыхындагы эң ири башаламандык менен коштолду. Адам өмүрлөрү кыйылып, имараттар, автоунааlar өрттөлүп, бир катар соода жайлары тонолуп талкаланды. Алматыдагы тополоңду улай президент Касым-Жомарт Токаевдин өтүнүчү менен Казакстанга жамааттык коопсуздук келишим уюмунун күчтөрү келди. Президент Токаев Казакстандагы акыркы күндөрдө болгон окуялар бандиттердин жана террористтердин чабуулунун натыйжасы болгонун айтты. Орусия баштаган уюмга мүчө мамлекеттердин дээрлик баары Казакстандын жетекчилигине колдоо көрсөтүшүп, деструктивдүү күчтөрдүн коркунучун бир ооздон белгилешти. Буга чейин Казакстандын бир катар шаарларында митингге чыккандар биз карапайым калкпыз, террорист эмеспиз деп билдиришкен болчу. Кошумчалай кетсек, ЖККга Орусия жана 5 постсоветтик өлкө кирет. Алар Армения, Беларусь, Казакстан, Кыргызстан жана Тажикистан. Булак, Говори Чекит ТВ.